Meni azapқа салып кетті бияғына. Өлбей қалсам мен шунша азап жоқ почу мага үйдүм не кереги бар почу. Мен өчөштүрүп алып эми эч нерсе бербеймин. 5 vakit namazımdı okup yok degende okugan Kur'an dualarımın, eksanlarımın soğuk tüysündeyim. Men de başka kim okuyup buga bir Kur'an'da okubaydalar. Жалган жалган булар. Ne olup bir piyala su verse айтсынчы. Men bir piyala su bergenmin деп немерт. Анан тиригинде карабастан өлгөндөн кийин келип алып тапалаң кылып атышат. Şu акчаны жакшы тапкан үчүн анан булар ортого алып алып туруп канын ичип бүткөндө. Ошондо тиригинде алып чыгып кетпей, мага эмне кереги бар ушунча жаңзалдын. Анан ошо доңузду мен ошо жерге багат элем, ошо доңузду мен багат элем. 20 жашында келди. 20 жашынан баштап сиз бактыңыз. 20 жашынан баштап мен багып, ошону карап, ошонун бүт немесин мен тарттым, түйшүгүн. Нерде устаны бактым, башканы кылдым. Бизге эч ким жардам берген жок, токотчу Айбек өзү баракка жардам берди. Салойдан окуяп келди. Чайыбызды куюп берди. Салам достор, өзүңүздөр билгендей мен 2 күн мурун Ноокендеги ыйлап кайрылган Гүлсара апанын тагдырын чагылдыргам. Дал ошол тагдырда анын бир тууган сиңдиси Батма деген үй талашып, экөө чырдашып жаткан учур экен. Мына ошол Батма эже мага байланышка чыгып, бир тууган өзүнүн дагы сөздөрү бар деп мени атайын чакырды. Анда каналдан алыстабаңыздар, мен болсо дароо сиздер менен барып бирге чагылдырам. Баса достор, сиздерге бир аз жаңылык айта кетейин. Мына мен Кытайдан келген электр чыңалуу менен жүргөн атайын ушундай Велтмейстер үлгүсүндөгү унаны сатып алдым, жол бойлото. Буну да текшере кетейин. Эгерде ушундай унаалар сиздерге кызыктырган болсо, бул унааларды сиздер Интертранс авто компаниясы аркылуу буйртма берсеңиздер болот. Мен байланыш номерлерин төмөндө калтырып коем. Кеттик анда, жүрүңүздөр. Достор, азыр Ноокен районунун бир айылдарын бирине келдик. Жана үй талаш боюнча Гүлсара апанын бир тууганы Батма деген эже бар экен. Ошодон үйгө кантип ээлик болуп калган, эмне болгон, жүрүңүздөр бирге сурайлы. Гүлсара апанын баласы өтүп кеткендигине байланыштуу ал үй бүгүнкү күндө чоң чырга, чоң талашка түшкөн. Мына ошол эки бир тууганын ортосунда азырынча үй талаш, эми баласы өтүп кеткендигине байланыштуу далилдей турган материалдар аз. Бир ошончо дагы өзүнөн сурайлы азыр кандай болот. Жүрүңүздөр. Салам алейкум. Саламатсызбы, Батма эже? Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшысыз эже. Үйгө кирдик эже. Бир-эки эле суроолор бар эле да. Менин атым болот. Мен атайын иликтөө жасап жүрдүм элем. Майлы. Гүлсара деген апа атайын бизге кайрылды да, анын Айбек деген уулу бар экен. Ал 2 жыл мурун өтүп кеткен экен. Анан бул сизден алыс эмес жерде бир үй бар экен. Ошол балама таандык дейт. Бүгүнкү күндө бирок сиз ээлик кылып отурсуз да, ошону кантип жооп берсеңиз болот, ошого бир тагыраак жооп берсеңиз. Кааласаңар сүрөт менен деле доказать этип берем. Убагында ал бала атам чоңойткон. Айттыбы атам чоңойткон деп. Атам чоңойтуп, анан 1999 жылы мага келди бала. Анан апамдар менен кичине келишпестик болуп үйдөн чыгат экен дагы, апасына келет экен. Десе, бар Батмага бар дейт экен. Анан мен аны 3 жыл алып жүрүп, бирликтен Абдырайым дегенден 800 кило пахтага пул алып, Россияга жөнөттүм. Анан ал бала мага 40 000 акча салды. Эже деди, мунуңа үкелериме кийим кылып бериң деди. Деди эле, мен айттым, мунча пулду мен кантип жеберем деп 3 баш мал алдым. Малды убагында малчыга жедирдим, урдатып аркасынан жүгүрүп жүрүп 4 та мал болгондо малды бер деп жаңжал кылыптыр. Анан ал бала келди, эже деди, малды бер деп жаңжал кылып атат деди. Малды бериң деди. Дедиле, анан 3 баш малды базар коргондон немеге жүктөп салып бердик. Кимге салып бердиңиз ошондо малды? Апасына, Гүлсара эжеме салдым. Анан бир баш калды эле, аны сатып, базаргондо Анаркан эжем Бакыт деген баласы бар. Ошого бердим эле, көк паспорт алып берди. Сиз малды Айбек мырза көзү тирүү кезинде эле Айбек көзү тирүүсүндө Айбек өзү айтты. Эже деди, малды бербесең менин жанымды койбой атат деди. Ушинтип жаңжал кылып атат деди. Анан кийин нерде үйлөп атат элем. Ушу бирликтен ошо Айсара деген сиңдим бар, ошонун кошунасын алып берип атып, нерге келгенде кагынып силкине берди. Анан али бала кыжалат болуп кетти да, мен жезден эшиңде отурсам, булар келип жаңжалып атат дегендей кылып туруп, жини келип экөө урушуп кетти. Коламды чакыр деди.
Анда деди, экөө урушуп кетип, ошо бойдон бет карашка эмес булар. Анан мен 2006-жылы чекти мен сатып алганмын. Анан андай мындай деген жалган Кимден сатып сөздөрдү алдыңыз эле айтат. ошону? Кабылов Закирдан эме, Кабылов Закиржандан сатып алгам. Мен жерди сатып алып 150 түп терек эккем. Азыркы күндө терек кыркып койгон терегими ham сатып жеп коюшту. Эшиктин алдында 27 метр шеберлер болду, аны дагы жок кылышты. Үйдүн ичинде подвалда жалаң кымбат нерселерди жем жерге жүктөп, такта эме кылдым деп калитти мага берип кеткен. Үйдө өткөзүп, эже сиз карайсыз деп. Алардын баарын жок кылды азыркы күндө. Эми сотко бердик. Анан мен берген жокмун. 12 күндө булар сотко берди. 10 миллион сомдук жүктү уурдап кетти деп. Анан баласы барып туруп Ал өзү чындыгында жүк кимдики эле? жүк жок. Айырда каяктан өзү үй 19-жылы бүтүрүп атсак. Ал о жүктү биринчи тактабайбы, качан кириптир ошол үйгө. Эмне болуп бир пияла суу берсе айтсынчы. Мен бир пияла суу бергенмин деп намерт. Анан тиригинде карабастан өлгөндөн кийин келип алып тополон кылып атышат. Мен 12 күндө 10 миллион сом уурдады деп сотко берди эле. Мен үйдөн чыгарып бергиле деп бердим. Москвадан супер МАЗ машина сатып алгам да. Сатып алганда ошо Раматыл Гайбек ошо үйүмө деп жүктөр бар эле да, вещтери. Ошо үйүндө ошо строй материал, мына айнек, холодильник, бытовой техникалар бар эле ол жердечи. Ошону почти ушу КамАЗга полный Айбектин жүгүн жүктөп келген да мен Москвадан. Жүктөп келип бул жерде эжемдин үйү бар ол жердечи. Ошол жерге түшүргөнбүз да. Айнектери мынау. Алмалда бул үй куруле элек эле, мынаучу. Анан ошол жылы келип, менден кийин келди да Айбек. Менден кийин келип анан ошол эле КамАЗ менен мен бул үйдүн шагыл турпактарынан бери таш берген менчи. Таш берип, жардам берип ушуну чогуу салганбыз ошол жылычы. Ошол жылы салынган. Эми бул байкуш мондой болуп каза болуп калды. Анан эми алып келген нерселерибиз ушу үйгө мынакей ушундай болуп турат эми мондой болуп. Анан чынында үй ошонун үйү. Алып келген мен, ошо алып келгенмин жүктөрүн баарын мен жүктөп келген Москваданчы. Москвадан жүктөп келген мен. Анан ушу строй материалдарын берден деле таштарын, оно төгүлүп турган таштарды ham мен алып келгенмин олардычы. Жалгандан эле нерселерди таап атышат булар. Ай эне болуп тиригинде карап албай беле мага эмне керек бар болчу. Ай энекен чарбактан жер алып бербей беле. Энекен карабай беле тиригинде карабастан эми азыр келип алып калп эле мага өлөмарчылык кылып атат. Бет карашкан эмес эне болуп. Ал жерди сиз алгандачы дагы бир тууганыңыз бар экен да. Ошол акча каражатын салганбыз дейт. Сиз болсо ошого кайсы бир деңгээлде бергенди? Эгерчи Айбек 1 сом карыз болгондо менин үкем жеп коет атпачы. 20 жыл ооруп атканда Москвада ооруп жатты больницада. Жатканда барып кабар алып кой десе мен 20 жыл мурун кечип бергем деди. Менин балам нерден Кыргызстандан теректи кыркып жийип коюп, менин балам кетти ошака. Барып балам ошо көзөткүчө ошол жерде ыйлап атты, апа монтуп атат деп. Бул теректерди Айбек өзү салып кырктырган магачы. Буларды баарын нерлерден кескенбиз, бардыгынчы нерденчи. Нерге аткана салам деген. Анан кийин Айбек ошо терек кестиргенден кийин эч канча убакыт өтпөй өтүп кетти. Өтүп кеткенден кийин Падмеден мага чалып, ошо өлүгүн алып келиш керек. 120 миң карызым бар эле. Ошону бер деди эле мен. Ким бер деди? Падмеден бер деген да. Өлүгүн алып келебиз депчи. Анан кийин жок мен өзүм апасына берем деп 1 жылдан кийин апасына өзүнө бердим. Сиздин мамилеңиз дайыма бекем беле? Москвадан келсе менен жүрөт эле деп берди толка. 3 ай жүрсө 2 ай менен болчу да. 1 ай өзүнүн иши менен жүрөт мындай. Дайыма сиз ушу кол кабыш кылып, дайым ушу мен жаным өзүм машинасына мени миндирип, мен өзүм шопур болуп жүрөт элем аңачы. ушул үйдү мен алгам, ушул жерди теректерди мен тиккем деп сиз ушу же тигишип калдыңыз беле теректерди? Жок, тигишпедим, кесиштим да келипчи. Кесип үй салганда эле ошол жерде жүрдүк. Мен де самосвал менен ушу алып келип төгүп аттым шагалын деле. Ташын төгүп берип аттым. А булардан эч кимисин барын салбай койдум мен ошондо. Бирөөсү барып койбой беле. Ошондо Айбек мырзаны төрөлгөндөн баштап чоңойгонго чейин сиз бактыңыз беле? Төрөлгөндөн чоңойгонго чейин атам бакты, атам ооруп аткан мезгилде мына чалым эмеге келиптир, советскийде үкөмкүндө очу. Анан ошол жерге келип айтыптыр, атам айтыптыр. Балам, бала Айбек сага барып калды. Айбек жаман бала эмес, жакшы бала, жаман жолго кирип кетпесин дептир. Баланы карап жүр дептир. Канча жашында келди ошондо сизге Айбек? 20 жашында келди.
20 жашынан баштап сиз Ооба, бактыңыз. 20 жашынан баштап мен багып, ошону карап, ошонун бүт немесин мен тарттым, түйшүгүн. Нерде устаны бактым, башканы кылдым. Азыркы курулуштар турат го, үйлөрчү. Ооба. Ошо курулуштардын баарын өзүңүз кургансызбы? Ой, ошо Айбек экөөбүз курганбыз, эч кандай булардын тиешеси жок. Үйдү салышып коюң деп барды үйгө. Анан мен келип жардам бердим. Полный валют кылыштык. Şu үй тикетүүдөн кийин. Анча мынча жерин майда ustalar алып келиштеттик. Анан мэрия подвал куйдук. Эки этаж кылам деп бир амалдык ушундай аракет кылды. Эми немеге жараша кура албай калды. Көз өтүп кетти. Мени көп адам иштетти, мен алып келиштеттим. Анан Өзбекстандык адамдарды алып келиштеттик. Шундай кылып курулдум ушу үй. Постоянно жардам берип аттым. Абетте ошо Саловайдан жеп аттык. Бизге эч ким жардам берген жок. Токотчу Айбек өзү бар жака жардам берди. Саловайдан овкат алып келет эле. Чайыбызды куюп берет эле. Şu Айбек келген, нерде кой сойгонбуз, ыс чыгарганбыз, нерден ону Азим деген балаларына бирликте жашат, нерден бир машина теректи үйүп, нерден жүктөп апарганбыз. Мына кошунам деле көрүп турган өзү негизи. Чакыр бар бекен беги? Сиз Айбек Айбек экөөбүз экөөбүз чогуу курганбыз, булардын тиешеси жок бачалмалда. Сиз жанагы айтып атасыз го, тиги Айбек мырза экөөбүз курганбыз депчи. Ошондо сиз өзүңүзгө кургансызбы же Айбек Мен мырзага Айбекке деп берген? кургам. Эгер Айбек азыр тирилип келсе, азыр менди үйдө өткөзүп беришкен эмем бар. Айбек тиригинде мага өткөзгөн, эже өзүң өткөзүп кой деди. Айбек жөн айт, кимге өткөзөйүн дедим. Десем айтты, өзүңүзгө деп атам го деди. Мен ошол сөз менен өзүм өткөзгөнмүн. Ал эми тиги көк жаңгакта бир иниңиз бар экен го, эң күчү Эркебай дегенчи. Кызыл суда. Кызыл суда. Ошол сизге документти алып келип берип, анан мага каттап коесузбу деп таштап кеткенде, сиз өзүнө каттап алган деп айтып атат да, бир туугандарыңыз. Мен сөзүм эмес бул. Туура. Эми мен Кудайдан корком. Мен миң жашырып жанагындай кылсам да Кудай үстүбүздө карап турат. Ал үкем документ боло элек болчу, анда ошо үкем өткөзөм деген. Ал мурун документ болбой туруп айтылган сөз. Анан деди, бир көз ачка көрсөтсөм сен никасы туула балакесиң деп айтты мени деди. Сага бир эле эжең күйүп атат, башка эч ким күйгөн жок. Бир акаң менен эжең бар, ал мындай эле деп айтты деди. Мына күнү бардыгы мени атап келип мага тыгышты дагы. Эми акырында келип үй керек экен буларга. Үй керек экен, мени Эрмаматты сөгүп кетти, энең тишкен моду келдим баласынын көтүн арчыган трапкасың деди мени. Мен арчсам бир эркектин көтүн арчып, Кудайга шүгүр 4 баланы багып атам. 4 балам Кудайга 1000 мәртө шүгүр. Барды өзүнүн тирилигин өзү кылып атат. Жада калса Максат деген баласы жанагы маркумду көмүү боюнча Базар Коргондун коому дагы акча берген дейт, 58 000 рубль. Аны да бербей өздөрүнө катып алды. Ал эми өлүктү алып келгенде Кыргызстанга биз өзүбүз алып келдик дейт. Анан булар 1 сом бербесе, Эрмамат, Шермамат, Эркебай коомго 1 сом бербесе, бирөө буларга акча береби? Калымбетовторго деп бербептир. Молоевторго деп бериптир. Максат карап атат деген экен, кайнымын балдары ошо акчага кошулат коомго. Ошонун атынан бияка төлөп берип атат. Анан аны бербейт да буларга. Эми маркум өтүп кеткенден кийин ошого өзү төлөнүш керек эле го, ал төлөнбөй калдыбы ошо? Төлөнбөй калды, кара кагазды алып келип бекитип отуруп алды. Оң Россиядан машинасы бар эле. Кара кагазды адамгерчиликте кылып бергенде ошо машинаны саттырып бере белем. Эжебиз менен андай болоорун билген эмеспиз. Ал ошол айылда жашагандыктан, жакын болгондуктан жалган ага акчаны бере бергенбиз дейт. Мен кошуналарды чакырбам, доказать этип берем силерге, ишенбесеңер. Мен өкмөткө канча жолу сотто жүрүп жүрдүм. Мына бардыгы доказать этти, акыйкат бар экен, бардыгы чыкты. Көр адаман билет да. Бардыгы чыгып, мажбурлап чыгарылсын деп чечим чыкты. Мен эми немеге барам да, мажбурлап. Ошондо азыр жанагы 8-7 бир тууганыңыздагы бүттүгү жалган айтып калпычы болуп атат, жалаң сиздики туура болуп атат ошондо. 7 бир тууганым неге мурун мен тиригимде келип туруп эркек бала намыска туулат? Эмне үчүн сен багасың, күйөө баламдын эшигинде эмнеге жүрөт бу бала деп туруп, эмне үчүн алып чыгып кетпеди? Ошондо тиригимде алып чыгып кетпей, мага эмне кереги бар ушунча жаңзалдын? Эрмамат үкем баласын 6 жыл бактым, өткө кечегде мен жер алайынан сага өткөзүп коюн дедилер, көзүмө көрмөй жогол дедим, мениңди көрөйүндөр дедим. Уже бириңин эмең бүтпөй атып, эми сеники неме кылып атасың, бу жериң көтүңдө калсын, жогол, менен алысыраак жаша дедим. Акыйкат бар, закон бар, мыйзам бар, бул окшогондордун колун өзүнө каратат эми. Мен берем буларды. Булар мени эмне менен келтирди? Мага үй жай керек эмес эле. Коп койбой, мен ошо баланы жыштырып, ызат сыйын кылат элем. Анан ошо доңузду мен ошо жерге багат элем, ошо доңузду эми мен багат элем. Кызыл китеп булар жок деп атат. Кызыл китеп мынакей, кызыл китеп мына Калымбетова Батма Козбаевна болуп, мына кызыл китеп менин кызыл китебим. 2020
2021 өткөн бекен. 2021 сиз ошо кызыл китеп өзүңүзгө жасаптырсыз Өзүмө да? жасатканмын. Аялын Ташбулак айыл өкмөтүнөн таап келгем. Ал аялы Биринчи эзинин, ээси ошо Кабулов Закиржанды барбочу өткөзүп берем деп. Андан кийин аялы Дилбар деген Жалал Абадтын Ташбулак айыл өкмөтүнө барып ошол жерден чалыма доверенность берди. Ал келин. Анан доверенность бергенден кийин мен балага айттым, оны эмне кылайын деп. Өзүң өткөз деди бул. Ошондочу Батма апа тиги Алар кызыл Айбек китеп жок мырзанынчы, Айбек мырза өтүп кеткен маркумдун эч ошондо бул мүлккө, ока ташка эч нерсеге тиешеси жок да, же барбы? Жок, тиешеси бар, бирок алардын тиешеси жок. Демек бала сиздики, бала меники мүлктүн тиригинде- баарын сиз алышыңыз керек деген жыйынтыкка келип атасыз. Бала тиригинде мен менен гана мамиле кылган, алар менен мамиле кылган эмес. Эне болуп бүтпөй эле суу бербесен кантип бул эне бул эме болот. Азыр ошентип ошону тактап чыктым. Ошентип мени жалгандан өчөштүрүп алды булар. Эгер булар адамдай мамиле жашаганда бериши мүмкүн эле. Булар мени өчөштүрүп алды, мен буларга эч нерсе бербеймин. Айбек тиригинде мага өткөзгөн, Айбек меники, булар тиригинде караган эмес. Айбек бирөөнүн бир нерсесине тие турган бала эмес болчу. Ишенесиңби, Кудай үстүнө бир нерсеге тие турган бала эмес. Шундай алал бала болчу. Эми Кудай экен алып кетти. Мени азапка салып кетти биягына. Өлбөй калсам мен ушунча азап жок болчу мага. Мага үйдүм не кереги бар болчу. Мени өчөштүрүп алды, эми эч нерсе бербеймин. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына Батма апага да бир топ суроолорду узаттык. Анда эми адилеттүүлүктү мындан ары дагы издейбиз. Эми маркум Айбек өтүп кеттигине байланыштуу бир так жоопту дагы ала албай атабыз. Сиздер болсо каналга катталганды унутпаңыздар, а биз болсо иликтөөлөрдү мындан ары да улайбыз.